Emese bizde bugünkü gündегі ekинчи oyun 16 mart 2014 жылкы Норус майрамына карата жана жаңы сезондун ачылышына карата өтүп аткан oyundun турнирдин кезектеги экинчи oyunu Карабалта Солтоп командасы жана Асылбаш командаларынын ортосундагы oyunга күбө болобуз. Карабалта командасында Солтонов Улан команданын капитаны 1-номерде, Сейитбеков Тимур 2, Сманалиев Замир 3 номерде, Базаркулов Байыш 4 номер, 5 Ибрагимов Алмаз, 6 Сейдалиев Автандил, Маматов Норус 7 номерде, Бейшембек уулу Нурлан 8, Атагулов Алмаз 9 номерде жана Козыкеев Атай 10 номер. Команданын капитаны Солтонов Улан. Алар бизден көк футболка чан оң жагыбыздагы команда, сол жагыбызда жашыл футболка чан бул Асылбаш командасы. Фронтбеков Акыл, Нусупов Адилет, Абдыразаков Жаңыл 3 номер, 4 Иманкулов Бекмырза, 5 Мухтарбек уулу Алманбет, 5 6 Эсен уулу Фархат, Беккелдиев Назар 7 номерде, 8 Сайдинов Адилет, Кадырбеков Актан 9 номер, Орозбаев Саламат 10 номерде, 11 Алмазбеков Адил жана Кубанычбеков Эрмек 12 номердеги. Команданын жетекчиси Али Аскар Момоконов, Асылбаш командасы жана айтып кеттим. Биздин сол жагыбызда бул Асылбаш командасы экинчи группадагы командалардын катарында Карабалта, Асылбаш жана бул группада бизде дагы Бөрлү командасы бар. Бөрлү командасы бүгүн эс алып атат. Алар мелдешке эртең катышат. Эртең бул Карабалта менен ойнойт. Кимиси утсак өтүлбаса дагы мурда эрежеси менен экен сүйлөшүлгөн боюнча Карабалта эртең экинчи оюнун катары менен өткөрөт. Бөрлү менен. Эмесе келиңиздер бул оюнга дагы көңүл бурайлык. Жаңыдан мелдешибиз кызуу башталды. Биздин биринчи оюнда Таластын 2 командасы беттешкен. Бул биздин экинчи оюнубуз Асылбаш менен Карабалта. Көк футболка чандар Солто Карабалта командасы. Бул команданы жаңы команда десек болот. Былтыртан бери ойноп жаңы формаларды тектирип аракет кылып жүрүшөт. Бул балдарга да рахмат айтып коелук. Асылбаш командасы да ошондой мына 2 жылдан бери ар дайым ойноп, биздин мелдештерге катышып жүрөт. Асылбаш бул биздин көкбөрү оюн мурдатан жаңы алгачкы жаңы эрежеде башталган оюндардын башынан бери катышып келген убагында бир нече жыл команда ойнобой катышпай мелдештерге акыркы жылдары Асылбаш командасы дагы мына түптөлүп кадимкидей тажрыйба топтоп биздин күчтүү командалардын катарына кошулуп келатат. Эмесе бир нече мүнөттөн кийин, азыр 1-2 мүнөттөн кийин улагыбыз ортого келсе, биз оюндарды баштайбыз. Бул бүгүнкү мелдеште бардыгы 12 команда бар, жана айтып кеттик, 12 команданын экинчи группадагы 3 командасы ойной турган. Экинчи группада бүгүн 2 команда ойноп атат. Лак жерден көтөрүлдү. 6 номерде Фархат Эсен уулу Фархат деген Асылбаштын командасы. Улак менен ортодагы Калыс Керимкулов Сарпбек. Чабуулда Асылбаш командасы жашыл футболка чан өнөктөрдүн жардамы керек болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Солто командасы биздин Карабалталык жигиттер. Булар дагы мыкты өздөштүрүп калды. Улакты жайыгыш ойноп жүргөн балдар бири-бирин 5 колдой тааныйт. 5 номер бул Алманбет, Мухтарбек уулу Алманбет Асылбаш командасында өнөктөрдүн жардамына экөө булактагы занга салган жатат. Көрдүңүздөр, катуу таймаш бул ар жагынан журмалап өйдө көтөрүп аткан Карабалтанын жигиттери бу жерге түшүп алып бирөө тартып жүрөт. Буякта көрдүңүздөр. Могу жерде 5 номерде Асылбаш командасында Мухтарбек уулу Алманбет
Бул жерге түшүп калгандай көрүндү, бирок ортодо калыс жок, эсепти улак тайгызанга түштү деп эсептеп атат. Билишибизче 1-0. Бул жерде ортодо калыс улактын 3-2 бөлүгү тайгызанга түшүп турган деп түшүндүрдү окшойт. Силер көрүп тургандай бул жерде 1-0 Асылбаш командасы алдыга чыкты. Алгачкы минуталарда бул биздин Муктарбек уулу Алмамбет. Улак кайрадан көтөрүлдү. Дагы эле Асылбаш командасында 12 номерде Кубанычбеков Ермек деген жигит. Улак жерден көтөрүлгөндөн көрдүңүздөрбү? Эки команда бирдей улакка жетип жанталашып атат, бирок улак дагы эле Асылбаш командасында жок. Буягынан карабалталык жигиттер дагы талашып, уламдан улам Аякта оюн дагы күчөп кызый турган болду окшойт. Көрдүңүздөр, азыр ошол бойдон улакты бербештен Асылбаштык жигиттер, дагы эле Асылбаштык жигиттер улакты басып жүрөт. Улак Асылбаш командасында экөөлөп, үчөөлөп, оңдоп, түстөп алып өнөгүнө жардам берүүнүн аракетинде болуп ачкан Асылбаштыктар, бирок 3-номерде Усманалиев Замир Карабалта командасы улакка жетип жулуп алган көрүнөт, жулуп алганы көрүндү. Биякта 1-номерге Уланга өткөрүп берди. Солтонов Улан команданын капитаны. Карабалта командасы Карабалталык жигиттердин аттары дагы научка ак күлүк аттарды мингени көрүнүп турат. Солтонов Улан, мына бул 2 жылдан бери бул командасы менен нол жерден балабыз катуу тийип калды окшойт өзү. Жок, туруп кетти. Бул жерден мына бети менен тийип калгандай көрүндү бизге. Улан команданын капитаны, бирок оюн токтобостон өнөктөрү улакты тайгызанга салууга үлгүрүштү. 1-1. Негизгиси балабыз травма албай, жаракат албай ойноп кетсе экен деген тилек менен. Жок, атка минген көрүнүп турат. Эмесе эсеп теңелди. Кайрадан оюн улантылууда. Көк футболкачан Карабалта командасы алды улакты дагы карабалталык жигиттер. 5-номерде Байыш Базарбаев аутка чыгып кетти. Базарбаев Байыш. Номерде Асылбаш командасында Кадырбеков Актан эңкейип аткан мына улакты алып атат. Анын атаандашы Карагашка ат менен биздин карабалталык жигит. Ибраимов Алмаз. Улакты көрдүңүздөр, Асылбаштык жигиттер эңип көтөрүп аткан Асылбаштык жигит. Эми Алмаз бу Карабалтаныкы бирге солто деп командада аталат экен. Бул Карабалтанын командасы бирге солто. Жок, кайрадан басып алды биякта Асылбаштык жигит. Момундай учур өтө коркунучтуу дагы, арт жагынан келип ат-баты менен улак сулагы менен жулуп кетип балдарыбыз да жыгылып травма алып калышы мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы аттан обой улакты
basıp alıp özü çağıp baradat gördüңүздөр өнөктөрдүн жардамы менен. Ушундай учурда мына бул жерде балдардын тажрыйбасыздыгы көрүнүп турат. Ар жагындагы өнөгүнө ашырып салса улакты мүмкүн чабыл мындан да курч болмок. Ал өзүнүн такымынын астында калды улак. Артындагы өнөгү андан ашып да кетти. Ашып бараткан өнөгүнө улакты өткөрүп койсо, өзү бер жактагы атаандашын тоссо мүмкүн тайгазанга улак түшүп да калмак. Бул жерде балдардын тактикалык кичине болсо да катачылыгы, ушундай бир учурларды үйдө ойноп ишке ашырып көрүш керек. Өзү улакты басып баратып, өзүнүн өнөгү ашып бараткан улакчыга өткөрүп коюп, өзү бер жагынан атаандашын тосуп калса, мүмкүн оюн дагы кызыктуу болмок. Бул өзүнчө бир үйдө даярдалган комбинация деп айтмакчы. Бирок ага жетпей калды, кандай болбой калды. Ошондой болсо да улак азыр уланууда. Асылбаш командасында улак Алманбет, Муктарбек уулу Алманбет. Аттарды көрүңүздөр кандай ойноп атат. Бул эки команда биздин экинчи группадагы команда. Бул группада Бөрүлү командасы бар. Эртең ойношот азырынча. Мына биз биринчи күндөгү экинчи оюнга күбө болуудабыз. Асылбаштын жигиттери, өнөктөрү бири-бирине өткөрүп берүүдө улак менен. Азыр команданын капитаны Фронтбеков Акыл. Акыл деген жигит өзүнүн минген аты красавчик. Көрдүңүздөрбү? Биздин командаларды да айтып атам. Ар бир командада минген аттардын кайман аттары бар. Кара кашка, гер кашка, тор кашка, сары кашка, ай сары, тел тору деп кыргыздын аттарын койгон командаларыбыз бар. Нукура кыргыздын аттары менен. Асылбаш командасында красавчик, ракета, дон деген, бача деген аттар жүрөт. Баары тең кандай түшүнсөк орусча аталган Немой деген ат бар. Ушундай кайман аттарды коюп, акырын-акырын бизде көрдүңүздөрбү, балдарыбыз аттын үстүнөн түшпөй атат. Ой өлөрмөн жигиттерибиз, бул көрбөйсүздөрбү? Бул өзүнүн Акыл команданын капитаны. Ушундай балдарга баа берип таң бериш керек. Ушундай күү менен келип урдуруп атса, ат астында калып атса дагы балдарыбыз эр жүрөк жигиттер, кыргыздын жигиттери, ат жалында ойногон кыргыздын жигиттери момундай кызыктуу оюн тартуулап берип атат. Орус майрамына арналган мелдеш Кудай буйруса биздин 21 мартка чейин уланат. Абдан кызыктуу оюндар алдыда деп ойлойбуз. Ансыз да көрөрмандар бүгүнкү күндөн баштап көбөйүп, биздин Акбулат майданыбыз толду. Элге толуп, трибунада орундар жок. Мына биздин көрөрмандар ар жагында да эс алып жүрүшөт, ар жагынан басып көрүп. Эки команданы мен айтып атам, булар коңшу айылдагы командалар бири-бирин мыкты жакшы билишет. Кышы менен чогуу ойноп жүргөн балдар. Мына бизде кышы бою декабрь айынан баштап кышкы сезон оюндар өтөт. Мына азыр эми Асылбаштык жигиттер кайрадан алдыга чыгышты. Бул биздин биринчи таймдагы оюндун 11 минутасы. 13 минутасы. Кем кечиресиздер? 13 минутасы. 2-1 Асылбаш командасы алдыда. Кайрадан алдыга чыкты. Оюндун темпинде көрүп атасыздар, кандай ылдамдыкта өтүп атат. Негизи бул Жайылдын командасы. Жайыл районунун карабалталыктардын аттары мыкты. Ошол эле аттарды көрдүңүздөр кандай даярдыктары келген. Асылбаш командасы дагы. Асылбаш командасы жашыл футболкачан алдыга чыгып атат. Улак азыр жерде Тайгазанын кайтарып аткан бирге Солто командасы Карабалтанын жигиттери. Эңкейип аткан Асылбаш командасы дагы улакты алып баратат. 4-чү номердеги Иманкулов Бекмырза. Бекмырза алда улакты ала албай калды.
5-ci nömerde hazır Kesek İbrahimov Almasqa geldi. Birge Solto komandası Gök futbolgaçan önöktörü attın tizginini alıp süylep atat. Yok андай teskeri tasir berip Asılbaş komandası julub aldı 8-ci nömer Saidinov Adilet. Saidinov Adilet degen jigit 8-ci nömerden janында önög İmanqulov Bekmirza жүрөt. Katı taymaş bolup atkanын gördüңүздөр. Almak salmak ulak bir komandadan ekинчисине өтүп атат. Азыр эми Ulak 8-ci nömer Adilet'te Asılbaş komandası 7-ci nömer Bekdeldiyev Nazar jardamga geldi 10-cu nömer bizden Soltonov Birge Solto komandasında oyuncuları 10-cu nömerde Kozikeyev Atay Taygazan'ı tosup ары көчтө сүрүп атат атаандаштарын. Asılbaş komandası dagы эле Улак менен Adilet Азамат карлуу жигит көрүнөт, көрдүңүздөрбү? Мына жаш балдарды, мына жаңы командалар, жаш балдар мына 2 жылдын ичинде кандай тажрыйба топтоп күчтүү командалардын катарына кошулуп атат. Бул Асылбаш командасы чабуулда өткөрүп берейин деп атат. Иманкулов Бекмирза Улакты алды. Жок. Кадыр эми 3-чү номерде Усманалиев Замир атаандашы Бирге Солто командасынын oyuncusu Улакты жулуп кетти. Чабуулга эми карабалталык жигиттер чыкты. Көрөбүз кимисинин аты Гүлүк бул жерде. Мына 2 аттап Asılbaş'ın jigitleri жетип kaldı. Atları da mıktı eкен demek 3-чү номерде Усманалиев Замир Карабалта командасы өнөктөрүнүн жардамы керек болуп атат. Бирок берки атаандаштар кабаттап аутка сүрөп баратат. Ошол жерден аутка жетпей бурулуп кетеби жокпу? Ар жагынан Улактан дагы тартып жулуп калышкан экен, жулмалап баратат иши кылып биздин мына жерде оюнчулар Birge Solto komandasında Ulak. Bul Ulak kayradan götürüldü. Asılbaş komandası. O жерде өзүбүздүн оюнчуларыбызга өзүбүздүн өнөк эс алып турган ар жактагы оюнчуларыбыз жолто болуп калышта мүмкүн аттары менен чыга калып чийинден ары туруп көрсө болобу жок кызып кетишет оюнчуларыбыз. Ошондой болсо да Кудай сактап мына орто чеңге келип калды. Оюн таласынын ортосунда оюн жүрүп атат 4-чү номер бул Иманкулов Бекмирза. 6-чы номердеги Эсенуулу Фархат жардамга келип, ар жагынан Улакка жетип атат. 2-чы номерде Карабалта командасы Сейитбеков Тимур. Көрдүңүздөрбү кандай ылдамдыкта өтүп атат. Мына Карабалталык жигиттердин аттары дагы Тимур да Улак. Тимур Сейитбеков. Ыңгайлуу момент. Албетте бул жерде жалгыз болсо, жолто болбогондор болсо мүмкүн шашпай салмак. Бул жерде шашылыш керек болуп калды. Бирок айла жок, Улак тайгазанга түшпөй калды. Жакшы оюн көрсөтүп, өнөктөрү кайрадан оюнду ортого алып келип атат. Улакты 2-1. 2-1. Мына момундай кызыктуу мелдештер Кудай буйруса бизде бүгүн башталды. 16 март 2014 жыл жаңы сезондун ачылышына карата Норус майрамына арналган Көкбөрү боюнча мелдештин 1-чи күнү алгачкы күндөгү 2-чи оюнубуз урматтуу көрөрмандар. Алдыда дагы бизде 17-си 18-и 21-не чейин оюндар бар. Анан ортосунда 19-unda 20-сында эс алып командаларыбыз 19-unda эс алат. Андан кийин оюндар улантып 21-inde күчтүү командаларды аныктайбыз, жеңүүчүлөрдү. Эмесе 1-чи күндөгү оюндун оюндардын 2-чи оюну Асылбаш менен Карабалта командалар Кадырбеков Актан, Улакты басты Асылбаш командасы
Карагылачы кандай катуу оюн болуп атат, өнөктөрү жардамга келип, ортосунда атаандаштары улакты жулуп жүрүшөт. Карабалталык жигиттер 2-номер Сейитбеков Тимур, Улан Солтонов жүрөт. Команданын капитаны 1-номерде. Улак эми 10-номердеги Орозбаев Саламатка тийди. 3-1. Орозбаев Саламат Асылбаш командасы 3-1. Саламат Орозбаев. Бул биринчи таймдагы. Көрдүңүздөр кандай кызыктуу оюн. 18-минутта. Ондай кызыктуу оюндарда убакыттын өткөндө билинбей калат экен. Көрдүңүздөр бул ирет булак бирге солта командасына тийди. Карабалталык жигиттер. Тимур Сейитбеков. Ойнотуп аткан Сейитбеков. Тимур 2-номерде Карабалта командасы бирге солто деп аталат экен. Карабалталыктар командасын үчөлөп жүрөт, бирок өнөгүнүн жардамы улак жерге түшүп калды көрүнөт. Аут. Жекеме-жеке 3-1. Асылбаш командасында оюнчу Актан Кадырбеков жакшы улак дегендей болду эле, бирок карабалталыктар жулуп алып, ал эмес аутка сүрөп чыгарышты. 3-1. Бул биринчи таймдын аягына келип калдык. Кудай буйруса, могул жерде мына кызыктуу оюнда жана айтып кеттик, убакыт кандай өткөнү билинбей калат экен. Алдыда Асылбаш командасы. Жана да айтып кеттим, бул биздин биринчи күндөгү экинчи оюнубуз. Бардыгы 12 команда катышып атат. 12 команда 4 топко бөлүнүп 3-3төн ойной башташты. Мелдештин жүрүшүндө группаларда биринчи орунду ээлеген команда жарым финалга чыгат. Ар бир группадан демек бирден команда жарым финалга чыгат. Экинчи, үчүнчү орунду ээлеген командалар айла жок. Мелдешти токтотууга аргасыз болушат. Бир жумада өтө турган оюндар болбосо, ушул командаларды 12 команданы баарын бири-бири менен ойнотса кандай кызыктуу болор деген ой келет. Учурунда 1999-жылы Чүй областынын биринчи чемпионатында биз 2 ай бою ушундай оюндарды өткөргөнбүз. Жума сайын телевидение аркылуу да көрсөтүп, жума сайын оюндарды өткөрүп, 8 команда ойноп ушундай кызыктуу мелдеш куруп беришкен. Ал эми мындай Норус майрамы бизде бир жума 5 күндүн ичинде бүтүш керек, 4-5 күндө оюндар. Бул өзүнчө ылдам бүтө турган турнир. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, биринчи таймыбыз аягына чыкты. Асылбаш менен Карабалта командасы 3-1, 10 мүнөт тыныгуу. Экинчи тайм бизден Норус майрамына карата башталган турнирдин экинчи оюнунда экинчи тайм Асылбаш менен Карабалта командаларынын ортосунда өтө кызыктуу оюн өтүп атат. Урматтуу көрөрмандар, 3-1 эсебинде жашыл формачан Карабалта Асылбаш командасы адырынча алды да улак жерден көтөрүлдү. Көрдүңүздөр, мына экинчи номер Сейитбеков Тимур Карабалта командасында улакты басып жүрөт. Анын жанында атаандашы Асылбаштык жигит улакты жүрүп алууга аракет кылууда. 7-номер ал Беккелдиев Назар деген жигит. 1-номерде Фронтбеков Акыл.
Асылбаш командасында ойнап аткан жигиттерди 5-номерде Муктарбек уулу Алмамбет деген жигиттер азыр улакты басып алып, Асылбаш командасы кайрадан чабуулга өтмөк болду. Карабалталык жигиттер жакшылап улакты алып атат, эмнегедир жулдуруп жиберип атат. Балбан карлуу жигиттер мүмкүн көбүрөөктүр. Бул Асылбаш командасында Саламат Орозбаев Саламат. Жана биринчи таймдын аягында 3-улакты Тайгазанга салган Асылбаш командасында балбан жигит көрүнөт. Мына улакты да чиренип тартып атат, көрдүңүздөр, булкуп аткан өнөктөрү бар жанда атаандаштары. Улак Асылбаш командасында ордунан чимирилди атын көрдүңөрбү? Мына Асылбаштын жигиттердин аттары дагы мына резкий поворот деп коюшат, балдар өзлөрүнчө орусча, кыргызча сүйлөшүп аттарын, кайман аттарын жана айтып кеттик. Дон, Ракета, Красавчик деген аттар. Ушундай биздин Асылбаш командасынын аттары ошондой экен. Мына Красавчик өтүп атат, ат 1-номер. Фронтбеков Акыл. Чыныгы эле мындай кооз ат экен. Красавчик ат, көз тийбесин. Негизи биздин ошо Камбар ата мына жылкыларды дагы өтө мактаган болбойт, көз тийип кетет булар ушундай. Акыл Фронтбеков өнөктөрдүн жардамы керек болуп калды окшойт. Ойнотуп аткан Асылбаш командасы. Жок, ыңгайсыз болуп атат бул жактан дагы көрдүңүздөр. Чөйлөп кубалап жүрөт, экөөлөп. Дагы эле Акылда улак Акыл. Жанында өнөгү Муктарбек уулу Алмамбет бар экен. Акыры өткөрүп берди өнөгүнө. Мына жантан бери 1 мүнөткө жакын улакты басып жүрдү. Эми Алмамбет да камчысын кыят иштеп. Ордундагы аттарын көрүңөрбү? Андай ордунан чимирилип атат. Алмамбет Муктарбек уулу. Асылбаш командасы. Ортодо Калыс Асан Жок, Керимкулов Сарпбек кечестер. Ортодогу Калыс жардамчысы Асанбек Турганов. Ал жактан өзү балдардын судьялардын калыштардын жардамчы калыштардын бири. Ортодо улак жекеме-жеке көрдүңүздөр. Асылбаш командасында жерди аттагы кандай турат, ортого улакты басып аткан Асылбаштык жигит, ар жанын жан талашып, булкуп-жулкуп тартып аткан. Бул баягы эле Тимур болуш керек, Сейитбеков. Асылбаш командасында улак дагы эле чабуулга чыкты. Эми калган оюнчулар, атаандаштар да улакка жетип аракет кылып ойносо болот. 9-номер Кадырбек уулу Актан. Кадырбеков Актан бу жерден кыйын болуп калды. Жакшы эле күй менен келет эле. Жок, акыры улакты Тайгазанга. Жок, кечте улак жерге түшүп калган экен. Жок, Тайгазанга түшүптүр. Ал жердеги балдар өзүнүн аттарын токтото албай бул жерде. Алыстан жакшы көрүнбөй. 4-1. Бул Актан. Кадырбеков Актан 4-минутта. 5-6 минутта кеттик кечестер. 6-минутта. Ошентип булар биздин экинчи таймдагы эсептин жыйынтыгы Асылбаш Карабалта командасынын ортосундагы эсеп 4-1 алдыга озуп баратат. Асылбаш командасы оюн тең эле жүрүп аткандай сезилүүдө, бирок улак Тайгазанга, Карабалтанын Тайгазанына түшүп атат. Караңыздар, экинчи номерден Нусупов Аделет улакты журмалап бияктан өнөгү менен жалгыз Базаркулов Байыштан жулуп барачат.
байышқа жардам келген өнөктөрү керек болуп атат. 7 номердеги Маматов Норус жакында эле улакка жетпей атат, бирок 11 номер Алмазбеков Адил Асылбаш командасынын оюнчусу улакты басып алганын меңденет. Улак жерге түштү акыры. Кимисең эрикен Карабалталык жигит да улакка жетип атат жок. Азырынча көтөрүлө эле улак эми оюн талаасынын сыртына чыгып кетет окшойт. Албетте көрдүңүздөр, ар бир команда улакты алдырып койгон команда эле жок. Ауттан сүрүп чыгарууга аракет кылат. Аутка 4-1. Кадырбеков Актан Асылбаш командасында жана Сейитбеков Тимур. Бирге Солто командасы Көкбүт Бокачан Карабалталык жигит. Жана да айттым, Карабалта командасы мына 2 жылдан бери ойноп жүрөт. Мына 3-чү жылга кетти быйыл. Карабалталык жигиттер ушул Солтонов улан баштаган команда жигиттер чогулуп алып, ушул балдар ушундай турнирлердин бардык турнирге катышууга ынтызар болуп жүрүшөт. Ошол эле Асылбаш командасы акыркы 4 жылдан бери, 5 жылдан бери булар дагы ушундай кайрадан ушул биздин чоң көкбөрү оюнуна кошулуп ойноп жүргөн абдан кубандырат. Жана да айтып кеттик, Асылбаштык жигиттер бул оюн жаңы башталганда биринчи жолу ойногон командалардын бири болгон. Мына момундай каскадерлер бар биздин командаларда. Улак жерге түшкөндө, улак да казанга түшкөн жок, балабыз дагы жыгылган жок. Мына оюн улантылып келүүдө. Аут 11 номер Алмазбеков Адил команданын катарындагы 11 номердеги оюнчусу Асылбаш командасы. Эсеп 4-1. Жекеме жеке 2 номердеги Сейитбеков Тимур. Бирге Солто командасында жана Актан Кадырбеков. Бул жигиттер ынтымактуу ойноп атышат. А дегенде Актан эңип атат, эң көтөрүлгөн улакты берки Тимур жетип алып жулуп кетип атат кээ кезеги менен. Мына кош такым болуп 2 команданын оюнчулары бирөө кучактап басып алды улакты, бирөөсү такымга басып. Албетте такымга баскан оюнчуга ооп кетет улак. Айткандай эле болду. Тимур Сейитбеков бирге Солто командасы Карабалталык жигиттер эми мына жерде атаандаштарынан суурулуп чыгалабы жокпу көрөбүз. Бирге Солто командасында улак команда Карабалталыктар утулуп атат. 4-1 эсебинде жанталашып аракет кылып аткан жигиттер. Тимур мына бүгүнкү оюнда өзүнүн командасы менен чабуулга чыкты. Ортодо улакты эңген дагы жыгылган жигит ушул Тимур Сейитбеков. Бирок анын атаандашы Алмазбеков Адыл 11 номердеги жана айтпадымбы, айтып кеткендей Нимой деген ат менен Асылбаш командасында. Эмнеге Нимой деп сураштырып көрсөк, бул команданын ушул аттын жарым тили жок. Жарымы тилинин жарымы кесилген дейт, чайналган дейт. Ошон үчүн Нимой деп коюшуптур. Демек бул аттын үнү да чыкпайт окшойт. Мүмкүн бул ат дагы атактуу ат болуп кийин муну дагы атын алмаштырып бир жакшынакай бир атактуу аттарга
ылайыктуу аттарды кайманатты коет деген ойлойбуз. Андай учурлар көп эле болгон. Мисалы ат чабыш оюндарында мына бизде сокур ат бар болчу убагында илгери. Сокур ат абдан күлүк ат, бардык байгелерди алып жүргөн. Кийин ошол байгелерди утуп жүргөн атка атайын той берип, түлөө берип атын алмаштырып алтын көз деп койгон учурлар болгон. Мына ушундай Нимой деген ат дагы Кудай буйруса күн мыкты аттардын бири болуп, кийин ат алмашкан бир атактуу аттарга. Атына заты жарашкан ат болуп чыгат деген ойдобуз. Эмесе улак кайрадан улантылууда. Асылбаш менен Карабалта 4-1 эсебинде Асылбаштык жигиттер алдыда. Баягы эле Актан Кадырбеков 9-номерде командасынын алдыга сүрөп улак менен чабуулга чыкты. Экинчи тайм өзүңүздөр билесиздер. Аут. Карабалталык жигиттерди оңой эмес көрүп атасыздар. Эки команданын аттары бирдей. Күчү дагы, күлүктүгү дагы бирдей экен. Негизи жана айтып атабыз, кышы бою бул аттарды, балдарды биз көрүп чогуу жүрөбүз. Бул аттарды тандап атканды байкап, бардык кышындагы турнирлерде дагы ушул аттарды бир айрым тойлордо көрүп, мелдештерде көрүп жүрдүк. Улак жерде Актан Асылбаш командасында 9-номерде жана Тимур. Эми азырынча кичине болсо дагы эс алып, убакытты чоюп аткандагы өзүнүн бир учуру болсо керек Асылбаш командасында. Аларга кичине алдыда утуп келаткандан кийин убакыттын өтүшү деле пайдалуу болсо керек, бирок азырынча эрте эмеспи дегенде ой туулат. Убакытты чоюу. Алдыда дагы бир тайм бар. Бул экинчи таймдын орто чени. Асылбаш командасында мына жана Адил деген жигит өзүнүн Нимой деген аты менен дагы улакка жетип, аутка сүрөп кетти. Кайрадан жекеме-жеке. Бул командалардын дагы бир атаандашы бар ортодо. Асылбаш командасы менен Карабалтанын эртең ойной турган дагы бир группасында Бөрлү командасы бүгүн эс алып атат. Эртең Карабалта командасы Бөрлү менен беттешет. Жекеме-жеке Солтонов улам чыкты. Бирге Солто командасында Карабалталыктар аттан түшүп калган улан. Солтонов бул жакта Орозбаев Саламат. Аттын ыгына салып, ылдамдык менен келген кара күчкө салбай көрүңүздөр. Аттын күчүн пайдаланып, ылдамдыгын пайдаланып, кезектеги улакты тайгазанга салды. Сол колу менен сол жактан келген бул Саламат 5-1. Оюндун 14-минутасы, 15-минутасы 5-1. Биздин жана айткандай бүгүнкү Асылбаш Карабалта оюнунун тең жарымына келдик. Жалпы оюндун 5-1 эсебинде Асылбаш командасы алдыда келатат. Улак кайрадан ортого салды, түштү. Üçüncü номердеги Абдыразаков Жаңыл деген бала экен. Жалил. Абдыразаков Жалил деген жигитине оюнга кошулуп атат, улакты басып. Дон деген ат менен.
5 номерде Карабалта командасында Ибраимов Алмаз. Улакка эңкейип атат. Мына көрдүңүздөр, улакты эңип аткан карабалталык жигиттер. Жигит Алмаз жана ошол эле 5 номердеги Асылбаш командасында Муктарбек уулу Алманбет. Улак жерде. Акыл аутка чыгып кетти. Фронтбеков Акыл. 5-1. Бұл ойындың 18 минутасына кеттік. Кадырбеков Актан 9 номер. Мына бүгүнкү оюндагы эң негизги оюнчулардын бири болуп атат. Асылбаш командасында улакты ортодон эңип аткандагы, Тайгазанга дагы өнөктөрүнө жеткирип берип аткан жигиттердин бири Актан. Кадырбеков Актан 9 номер Асылбаш командасы. Биринчи таймда бир улак Тайгазанга салды. Экинчи таймда да улакты Тайгазанга салып командасын алдыга чыгарган оюнчуларыбыздын бири Актан Кадырбеков болуп атат азыр улак менен. Акыл Фронтбеков жүрөт тар жагында өнөгө. Аттын оозун тарта албай, акыры Актан дагы аутка чыкты. Атаандаштары сүрөп ар жакта же Актандан Акылдан жардам жок. Фронтбеков аякка барды, өнөгүнө жардам берген жок. Мындан көрө атаандаштарын тосуп турса, мүмкүн кайрадан алардын чабуулу улана берет беле. Ошондой болсо дагы оюн уланууда. Алдыда Асылбаш командасы 5-1. Жекеме-жеке кайрадан бизден азыр Алмаз деген Ибраимов Алмаз Карабалта командасында ортого чыгып атат. Атаандашы Алманбет, Муктарбек уулу Алманбет эңкейип көтөрүп атат. Улакты оңдоп түздөнүп мына такымга басты. Оңдонупчу дегенде эле аты ордунан атырылып көрдүңүздөрбү? Бул Алманбеттин аты дагы мындай бүлүк эми Тайгазанга жакындап жок. Ыңгайсыз болуп калды ыргатканга, артында Солтонов улан жетип барган. Тимур кубалап жүрөт. Мына оюн сыртына чыгып кетти. Бизден оюн талаасынын сыртына. Beş bir. Жекеме-жеке 10 номердеги Саламат Орозбаев Саламат Асылбаш командасында жана 5 номерде Ибраимов Алмаз. Үстүн ашып атат көрөбүз. Аттарын да байкаштырып көрөлүк. Кимисинин аты мыкты экен, кимиси чеберчилиги жогору, Шамдага эңгич. Саламат, Саламаттан жулуп алды Алмаз. Көтөрүлүп келаткан улакты Алмаз жулуп алды көрдүңүздөр. Кишинин эбине ичи күйүп калган, ызаланып калган Саламат улакка кайрадан жетип барып Асылбаш командасы
Алмазда улак. Карагыла чыккандай катуу оюн болуп атат. Өзүнүн тайгазан жан талашып кайтарып ачкан бул биздин асыл баштык жигиттер. Улак жерде эми гана кайрадан көтөрүлүп баратат. Караңыздар, жок, улак дагы түшүп калды. Мына эмесе могул жердеги биздин оюндун экинчи жарымы дагы 20 мүнөт аягына чыкты. 5-1, урматтуу көрөрмандар. Дагы бир 10 мүнөттүк тыныгуу, андан кийин биз оюнубузду улантабыз. Үчүнчү тайм, урматтуу көрөрмандар, Асылбаш менен Кара Балта командалары бүгүнкү жаңы башталган Норус майрамына карата өткөн турнирдин экинчи оюнунда акыркы 20 мүнөттүк убактысы өткөрүшөт. Алдыда Асылбаш командасы 5-1 эсебинде утуп келатат. Акыркы 20 мүнөт дагы кандай жыйынтык берет, аны дагы көрөрбүз. Оюн өтө кызыктуу. Эки команда бири-бирине тең келген командалар экен. Көрөрмандарга дагы бардык көкпөрчүлөрдүн өзлөрүнүн дагы купулуна толгон оюн болуп атат десем жаңылышпайм. Оюнда албетте бир команда жеңет, бирөө жеңилет. Азырынча Асылбаш командасы алдыда 5-1 эсебинде. Улак кайрадан Асылбаштык жигиттерде Абдыразаков, Жалил деген жигит мына эки жолу мына оюнга чыкты. Эки жолу улакты көтөрүп атканын байкап атабыз. Бул жерден эми өнөгүнө өткөрүп берди. Бул азыр Акылбекке берди окшойт. Фронтбеков Акыл өзүнүн күлүк аты менен, красавчиги менен көрдүңүздөр кандай атырылып чыкты. Өзүнүн моундай дододон топтун арасынан күлүк аты менен өнөктөрдүн жардамы керек. Албетте биякта атаандаштары кубалап жүрүшөт, тосуп атат. 3-чү номерде албетте Усманалиев Замир. Фронтбеков Акыл. Тайгазанга жеткени менен улакты салуу оңой эмес, өзүңүздөр билесиздер. Жерге күч керек, ошол эле аттын ылдамдыгы керек, ошол аттын күчүн пайдаланыш керек. Кайрадан узап баратат оюн талаасынан, Тайгазанын четинен штрафтык аянттан сурулуп чыгышты. 3-чү номердеги Усманалиев Замир Кара Балта командасында улакка жетип жулуп алгандай сезилип атат. Жок, улак дагы эле азыр Кара Балталык жигиттерде, Асылбаштын жигиттеринде. Мына эми бул жерде Кара Балталык жигиттерге тийген окшойт улак. 2-чи номердеги Сейитбеков Тимур. Жок, алмак салмак өтүп атат. 4-чү номердеги Иманкулов Бекмырза Асылбаш командасында улак. Бекмырза. Жаңы көптөн бери көрүнбөй туруп эс алып чыккандан кийинки 3-чү таймга чыккан баланы көрдүңүздөрбү? Жок, мына бул бала жакшы эле чабуулга чыкты, бирок бул Тайгазанга ыргытуу ыкмалары жакшы өздөштүрүлгөн эмес. Анын үстүнө ыңгайсыз да болуп калды. Аттын ылдамдыгы дагы кичине катуураак болсо мүмкүн.
Күн менен баратып алыстан ыргытса, улактагы санга түшмөк. Улакты кайрадан ортого алып келип ташташ керек. Жекеме-жеке. Жана айтып кеттик, тайгазанын тегерегинде биздин аттары дагы, балдардын, улакчылардын аттары дагы өздөрү дагы жаракат алып, аттарын буттарын дагы окустатпастан этият болуу аракетинде оюн токтотулуп, кайрадан жекеме-жеке 12-нчи номерде Кубанычбеков Эрмек асыл баш командасы бул жолу алдырып койду улакты. Алмаз Ибрагимов, Алмаз деген жигит, кара балталык жигит, жакшы оюн көрсөтүп атат. Аракет бар командаларда. Экинчи номердеги Тимур Сейитбеков, кара балтанын бирге солто командасынын оюнчусу. Экинчи номердеги асыл баш командасы алды улакты. Алмазбеков Адил. Нем ою менен жана экинчи таймда көрдүк бул баланы дагы. Мына 3 жолу оюнга кошулду, 3 жолу улакты жерден эңип аткан, жулуп аткан. Азыр эми караңыздар, бул жакта өнөгүнүн жардамы керек болуп калды окшойт. Ошондо баары бир Тимур Сейитбеков. Беш-бир асыл баш жана кара балта командалары. Бул биздин 2014-жылкы сезондун ачылышына, Наурыз майрамына карата өтүп аткан турнирдин биринчи күнү. Экинчи оюн асыл баш жана кара балта командалары 5-1 алды асыл баш командасы. 3-чү таймдын 6-чы минутасы, 7-чи минутасына кеттик. Улакты көрдүңүздөр, улакчылар кандай көтөрүп чапарат эңип атышат. Жекеме-жекеде да ылдам эңип аткан бул биздин чүйлүк жигиттер. Негизи айтып кетиш керек, ушул чүй командалары бизде көп. Мүмкүн ушул Чүй областынын областтык биринчилигин өзүнчө өткөрүш керек. Өзүңүздөр билгендей, көрөрмандар билгендер, 1999-жылкы Чүй областынын биринчи чемпионаты өткөн 99-жылы 2 ай ар бир дем алыш сайын ойнотулуп, биздин февралдан баштап ушул Наурыз майрамына чейин оюндар болуп келген. Жума сайын ал оюндарды биз телевизордон көрсөткөнүбүз бар. Коорты каналында көрсөтүп, жума сайын оюндарды көрсөтүп, ошондон кийин эмнегедир бул биздин Көкбөрү оюнубуз Чүй областынын биринчилиги ойнолбой калды. Көкбөрүгөн жалаң гана ушундай Наурыз майрамдарына президенттик кубокко оюндар өтүп атат. Ал эми командаларыбыз көбөйгөндөн көбөйүп атат. Албетте бул кубанычтуу нерсе. Ошон үчүн мен да ойлойм, Чүй областынын өзүнүн биринчилигинде өткөрүш керек. Себеби Ысык көлдө, Нарында, Ош, Талас областтарында баардык жерлерде ушундай областтык биринчиликтер өтүп атат. Мына биздин Чүйдө гана эмнегедир ушул Көкбөрүнүн ушул жердеги ордосу болуп туруп, Чүй областы мындай мелдештеги областтын биринчилигин өткөрбөйт. Кудай буйрса эми ал алдыда болсо керек. Жакшы тилек, жакшы максаттар бар. Федерация мынакей 12 команда мелдешти улантып атат. Быйылкы турнирде кошулуп, бул да өзүнчө кубанычтуу нерсе албетте. Ал эми оюндун жыйынтыгы бизде асыл баш кара балта командаларынын ортосундагы эсеп дагы өзгөрдү. 5-2.
5-2. Карабалталык жигиттер чабуулга чыгып баратат кайрадан. Тоғызынчы минутта Ибрагимов Алмаз эсепти өзгөрткөн бул жерде. Булак дагы эле асыл баштык жигиттерде экен көрдүңүздөр. 8 номер бул Сайдинов Адилет. Мына буруштан чыгышты. Ал жактагы оюндардагы аутка чыкпастан кандай сурулуп чыкканын көрдүңүздөр. Аттын ылдамдыгын байкадыңыздар. Артында эч ким жок, шашпай эми түп-түз тайгазанга барып, мына момундайга секирип учуп барып өзү да шамдагай жигит экен көрдүңүздөр. Сайдинов Адилет алтынчы улакты салды. Бул өзүнчө учуп баратып, аттан да түшүп баратып, мына биздин жигиттер, кыргыздын жигиттери өзүнчө эле бир каскадерлук трюктарды жасап атышат. Бекеринен болбосо керек. Дүйнөдөгү эң мыкты каскадерлор кыргызстандыктар деп айтылбаганы бекеринен эместир. Биздин айтмакчы ушул 9 майга карата, жеңиш күнүнө карата бизде ушул атактуу каскадерибиз кыргыздын улуу коомдук ишмер чыгааны Үсөн Кудайбергенов атындагы мелдешти уюштурганы жатат. Биздин улуттук оюндарда өнүктүрүү борбору, Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы, Каскадерлор Федерациясы Кыргыз Республикасынын алдыда ошондой биздин атактуу агабыз Үсөн Кудайбергенов агабыздын экинчи турнири болот. Ал турнир Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган турнир менен чогуу өтөт деген ушундай алдыда пландар бар. Кудай буйруса, мына бул командалар мүмкүн кайрадан дагы bir 2 aydan keyin qayradan betleşip kalat, 1,5 aydan keyin. Bulak qayradan ortadan götürüldü. Кубанычбеков Ермек Асылбаш командасында 6-2 эсебинде бул команда утуп атат. Билесиздер, командалардын оюнчулары улам алмашып, жаңы аттар чыгып атат. Көрүңдөр, эс алган аттарды байкап атабыз. Кубанычбеков Ермек өнөгүнө өткөрүп берди. Бул өзүнүн чабуулчу оюнчулары, команданын капитаны албетте Акылбек Беков өзүнүн красавчыгы менен. Бул жерде карабалталыктар кандай тактикалык катаны кетирип коюшту билбейм. Бул жерде дагы жакшы улак тайгазанга түшпөй калды көрдүңүздөр. Болбосо Акылбек шашпай деле барып, акырын эле салып койсо болмок окшойт. Атаандаштардын баары тең, артта калган 15-20 метрдей. Бул жерде албетте мындай учурларда болот. Буга дагы тажрыйба керек. Тайгазанга салган улакты салуу оңой эмес, өзүңүздөр билгендей. Улактын салмагы 32, 33, 35 килограммга чейин. Ушул идеалдуу деп улакчылардын сөзлөрү 33 килограммды айтып жүрүшөт. Негизи ушул 32-30 килограмм тереңде улактар, 33 килограммга чейин улактар менен ойногон көрөрмандар үчүн дагы абдан кызыктуу болот. Улак ортодон ылдам көтөрүлүп, тайгазандарга салынып турат. Салмак чабуулга чыккан командаларга дагы 35 килограммга биздин балдар кадимкидей көнүп калышты албетте. Бул атайын оюндун эрежесине ылайык. Кээ бирде балдар сурап калышат, бир көрмөдө эмне үчүн 40 килограмм эмес, эмне үчүн чоң улак эмес, анан кийин 20 килограмм улак эмес деп. 20 килограмм улак болсо анда кызыксыз да болуп калат. Ушул жерде балдардын ойноп, таразага тартып көрүп идеалдуу салмак ушул 33 килограмм экен деп. Ушул кабыл алынган. Улак ортодо кадыр көрүңүздөр. Бул асылбаштык жигит эңкейип улакты эңип атат. Ал эми карабалталык жигит акырын аңдып көрүп, аны Алмаз жүрүп алууга аракет кылды, бирок актан дагы оңой эмес жигит көрүнөт. Көрдүңүздөр, биринчи таймдан бери ар бир таймда бирден улак салып аткан актан. Бул өзүбүздүн 3-чү таймда 13-чү минутасында дагы бир улакты салды. Эсеп 7-2. Актан бул өзүнүн оюндагы бүгүнкү оюндагы 3-чү улагы. Жана айттым, биринчи таймда дагы, экинчи таймда да, 3-чү таймда бирден улак тайгазанга салып, командасын алдыга сүрөп баратат. Бул актан
Кадырбеков 9 номер 7-2. Кайрадан Карабалталык жигиттер чабуулда улакты басып бараткан бул 4 номердеги Базаркулов Байыш. Бирок көрдүңүздөр дагы эле атаандаштары сүрүп чыгарышты аут ошол эле 4 номер башка атаандашы Аманкулов Бекмырза. Асыл баш командасы булар коргонуу чебин өздөштүргөн оюнчулар болсо керек. Ал эми Асыл баштын чабуулчуларын жана айттык, ошол эле Саламат, Актан деген жигиттер чабуулга чыгып коргонуу чебинде башка балдар ойноп атат. Улак алганда Карабалта командасы чабуулга жакшы эле жетип, мондай күчтүү атаандаштарынан алдынан чыга албай аутка кетти. Улак кайрадан ортодо жекеме-жекке 1 номердеги Солтонов Улан команданын капитаны. Асыл баш командасы менен Карабалта ортосундагы оюндун жыйынтыгы 3 таймдын ортосу аягына жакындап калдык. 5 мүнөттө 7-2 эсебинде өтүп атат. Чамдаш керек болуп атканын байкап турат Уландагы. Бирок мына көрдүк, бул оюнда Асыл баш да күчтүү командалардын бирине кошулуп калыптыр. Кадырбеков Актан. Улан экөө жана Уланды 1 таймдын алгачкы мүнөттөрүндө өзү тайгазанга келип башы менен тийгенин билесиздер. Аттан жыгылып, башы да каты тийип калган, бирок Кудайга шүгүр балабыз кайра ойноп атат. Бул жерде эми көкпөрү ушундай оюн экен. Ер жүрөк, мондай тайманбас жигиттер гана ат жалында ойногон балдар ойноп атат. Негизгиси дагы жолу балдарыбыз ушул дөйдө кырсыктан тышкары болсун демекчибиз. Жаракат албай, кокустатпай бир жерин аман эсен үйлөрүнө кайтып жетсе, мына ошол оюн бизге жеңиш. Ар бир оюнда балдарыбыз аман эсен үйүнө кайтканы жакшы. Өзүнүн тайгазанын кайтарып аткан милигет Асыл баштык жигит 5 номерде Алманбет, Муктарбек уулу Алманбет. Оязамыз Маналиев Замир. Өзү да кошо түштү Замир. Бул жакта эсеп дагы өзгөрдү. 7-3 бул оюндун 16 минутасы. 7-3 Карабалталык жигиттер, азаматтар мына акыркы минуттарга чейин ойноп атат. Мына биздин 16 минутадагы оюн убакыт бул. Дагы 4 мүнөттөй убактыбыз бар. 4 мүнөттө 4 улак салынабы, бирок баягы эле Адел өзүнүн нимою менен ондай тымакты кийген экен. Адел кулагын түшүрүп негизги балдарыбызга ушундай ар бир оюнда баш кийим менен ойнош, шлем менен ойнойбу, тумак менен. Азыркы балдарыбыз командалардын баардыгы тебетей тиктирип ойноп жүрүшөт. Формаларын жаңыртып, жылуу мындай бир жыгылганда оорубай тургандай мындай бир коргонучу шиттерди кийип буту колуна, тизелерине, чыканактарына байланып жүрүшөт, ийнилерине. Мына ошондой бара-бара биздин дагы бир атайын үлгүдөгү формалары тигилет, даяр болот деген ойдобуз. Бардык командаларда бирдей форма болуш керек. Мына азырынча бирөө жеңи кыска футболка, бирөө спорттук шым менен трико, бирөө ондай жылуу шым кийип жүрүшөт. Анын баары тең. Негизгиси биз эл аралык аренага чыга турган болсок, ар бир команданын бардык командалар бир өңчөй форма кийиш керек. Албетте түстөрү башка болот, бирок бирөө жанагындай спортивничен, бирөө тумакчан, бирөө шапкачан ойнобой, баардыгы тең бирдей эреже кабылган форма менен ойношубуз керек. Кудай буйрса ага да жетебиз. Анын баары тең иштелип, андай сүйлөшүлүү учуру жүрүп аткан маал. Ал эми караңыздар, могул жерде кандай кызыктуу оюн болуп атат. 12 номерде Эрмек. Кечиресиздер, бул бирге Солто командасындагы оюнчу. Булакты такымга баса албаса дагы астына үстүнө чыгып минип алды. Бул жерден көрөбүз эми
Эмне кылар экен Актан жүрүп баратат. Oyunun kızığı. Bu da özünçe bir görünüşü Gökbörü oyununun bu kişinekey uçur. Uşunday momentlerden, uşunday uçurlardan oyun tüzület. Albatta 1 saatlik oyunumuz var. Her bir oyunu 20 minütten 3 time'dan 20 minüt, ortasında 10 minüttün kılıp, onday tay kazanı var, erecesi var. Kırgızdın жаңы eride Gökbörü oyunu uşunday kabılanıp el aralık arenaga dünyaga tanılıp atar. Asılbaş Karabalta komandalarının ortasında oyunun akırkı minutası 7-3 esebinde Asılbaş komandası bu oyunda jеңишке жетip келатат. Bu біздің 16 марттагы 1-күндөгү 2 oyunubuz. Алдыда дагы жана айтып кеттик. Oyunдар бар. Бирок ар бир группада 3 эле команда болгондуктан ар бир группанын жеңүүчүлөрү гана жарым финалга чыгат. Ошентип урматтуу көрөрмандар, мына биздин бүгүнкү oyunubuz аягына чыкты. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Командаларга дагы, көрөрмандарга да келип караңыздарчы кандай элибиз барча болуп биздин улуттук oyunубузду сагынып калган экен. Мына Оштон бери келип мыяктап отурушат балдарыбыз. Мырзабек Палван жүрөт, тааныган жигиттерибиз. Эмесе эртеңкиге чейин саламатта калыңыздар. Бүгүнкү oyunubuz, бүгүнкү күнүбүз 7-3 эсебинде Асылбаш Карабалта командалары 2 oyunubузду аягына чыгарышты. Алдыда oyunubuz бар. Кийинки oyunдардан жолугушканга чейин